Кыргызстанда 20 ноябрдан тарта 24 ноябрга чейин турук сабар айы күтүлүүдө. Тагыраак айтканда 20 ноябрда эртең менен жаана күндүзү, ал эми 21-24 ноябрлар күндөрү мезгил менен жаан жайт. Кар тоо этектеринде жана тоолук райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашуу күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышы күтүлүүдө. Жолдор тайгалак жана тоңголок болот. Ал эми тоолук райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин күтүлүүдө. Ал эми 20-21 ноябрларда кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетилиши күтүлөт. Ал эми 20-21 ноябрдан тарта 27 ноябрга чейин өлкө аймакта абанын температурасы кескин төмөндөйт. Мындай турук сабар айы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо малды кармоону кыйындатат. Катуу жаан жааган убакта автожолдордо көрүү аралыгы төмөндөйт. Автоунаалардын кыймылдоосун кыйындатат. Электр сымдарга суу кар жабышып, үзүлүү коркунучу алып келет. Андыктан биздин ушул жүргүнчүлөргө дагы өзгөчө катталар министрлиги эскертет. Эгер сиздер тоолук унаа жолдору менен сапар тартууну мерчемдесеңиздер, анда сөзсүз түрдө унааңыздарды кышкы экипировка өткөрүшү зарыл. Мындайча айтканда, дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө алмаштырып, ошондой эле чынжырча, күрөкчө, аптечка жана өрттөө өчүрүүчү алгачкы каражаттар болуусу зарылдыгын эскертебиз.